Морек шакекке тагылып шакекке камгала турган жерин даярдап алдык. Эми муну тешип, ашык-машык түрүндө бириктиребиз. Мындай ичке сыйырылуу бар. Морек зымдын размери менен бирдей. Мынау кернер менен белгиленген жерди азыр тешип алыш керек. Тешик даяр болду. Эми муну бөрктөп бекитип салышыбыз керек. Бөрктөп азыр биринчи бөрктү жасап алам. Мына азыр муну бөрктөгөн атабыз. Бөрктөө деген азыркы айрым адамдар түшүнбөй да калышы ыктымал бөрктөгөн эмне деп. Бөрктөө деген орусчасы заклепкалоо деп коет го, заклепка. Биз азыр орусча кыргызча аралаштырып эле сүйлөп калдык го. Мынакей азыр ошол бөрктөлө турган мезгил келди. Мына эки жагынан бирдей өлчөмдөгү күмүштү калтырабыз, бул зымды. Анан кийин кесип алып, мына бөрктөөнү баштайбыз. Бөрктөгөндө мореки эки четиндеги ашкан зымды өтө узун кесип салбаш керек. Өтө аябай кыпкыска кылып да кесип салбаш керек. Туура кескенге аракет кылыш керек. Ошондо 0,5 миллиметрден эки жагынан чыгып турса туура болот. Мына эми бөрктөп коебуз. Мынакей бөрктөлүп бүттү. Бул кулпучанын жарымы даяр болду. Азыр муну сөйкөгө бекитип каңдайбыз. Мына ашык-машык сыяктуу кыймылдап тура турган кылды да.
Мына сөйкөбүз даяр болуп калды. Илине турган мынакей кулпучасы да даяр болду. Мынакей илмек боло турган бул жерде кичине бир аз чуңкуратып алып коюш керек. Себеби бул мындай кулпучасы кийгизилгенде кирип кармап калгандай болуш керек. Анан кол менен мынтип ачканда ачылгандай болуш керек. Ошондо кулакка такканда түшпөгөндөй болуп бекем болуп тагылат да. Сөйкө дагы даяр болуп бүттү. Эми муну жалтыратып аш керек. Анан кийин ташын коебуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз жасап аткан сөйкөнү жалтыратып бүттүм. Эми мына ташты беките турган кез келди. Азыр ташты бекитебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жасаган сөйкөбүз даяр болуп калды. Кааласаңыздар, сөйкөбүз дагы сиздер даярдасаңыздар өз колуңуздардан келет. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, YouTube каналыбыздагы суроолорго комментарий калтырсаңыздар, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Келерки сабакка чейин жолугушканча саламатта болуңуздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.